атпайбы? Мурuk эле программа. Таза 40 адам dedi. 40 адамды алып келди. 20сы жыдып кетти, 20сы жылып кетти. Кайта эле келди. Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода. Мындача айтканда кыргыз өкмөтүнө көкмелер иштеп атат деди. Логикага таяп айтканда. А өкмөттөн эч ким жооп берген жок. Гинекологду уролог кылдыңар. Невропатологду мамолог кылдыңар. Стоматологду сексопатолог кылдыңар. Башка эмне? Элдин азыр экиле диагнозу бар. Таладан өлсөң арактан өлдү дейт, больницадан өлсөң рактан өлдү дейт. Айтышат да, мен 2 минуттук убактым бүтпөй калды, 10 минут кошуп койсунчу бүтүрүп алайын дейт. Төрөк айтат да, 10 минут кошуп койгулачы бүтүрүп алсын дейт. Бүтүрүп алсын деген сөз башка жерде башка мааниде айтылат. Мына чала молдо дин бузат, чала депутат тил бузат деген ушул. Балдардын өкмөтү бат эле кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Облы прокурор бар мı? Жоқ. Орынбасарын жөнөт. Орынбасар мен чечет. Мен чечет бұл. Ошо мен орозда анан көчмөндөрдүн оюну, көчмөндөрдүн оюнан кийин көпкөндөрдүн оюну ошо мен жаңы жыл кирип кетебиз. Бул мамлекеттик ипотечалык компания эмес, бул мамлекеттик афералык компания болот го. Афера. Шайласак ит болобуз, шайлабасак хит болобуз. Ошол эле анан азыртан эле боор ачып баштады, булардын үрөйү учуп кетти. Булар акыйкат үрөйүн учкан, булардын бир үрөйү учпайт. Жеткирип барыңыз жетекчиңизге. Ушинтип Желмогуз Момбеков жемеледи деп, келечеледи деп келтире айтыңыз. Түшүндүңүз да? Thank you very much. Курбан ыраазы болсун. Урматтуу депутаттар, 7-этаждан звонок болбой эркин болуп калышыбыз менен баарыңарды куттуктайм. Узагынан берсин, мындан ары ушундай темп менен кете берсек, менин оюмча жакшы. Токон Мамытов Кыргызстандын акыйкатчысы болуп шайланбашы керек. Соңку учурда мен абдан таң калып атам. Мындай элдин гыжырына тийген кандидаттарды каяктан издеп табасыңар, мен таң калам да силерге. Келгиле нөлдөн мына жаңыдан таза адамдарды, жаш кадрларды алып келип сотторго коюшубуз керек. Ошондо эл бизге ыраазы болуп ишенет. Кыргыз чиновниги үчүн эң чоң жаза бул отставка. Биз ушуну түшүнүп калдык. Эмне үчүн ал буга чейин жасаган иштерине, мыйзамсыз иш койгонуна, могул жерде отурганда мына УКМКнын мурдагы төрагасы, генералдык прокурор адамдардын тагдыры менен, саясатчылардын тагдыры менен ойноп атканда, ушул жерде чиренип отурушкан. Бизге каяш айтып, тимеле титиреңдеп. А эмне үчүн биз алардын эң чоң жазасы катары отставкага кетирип коюшубуз керек? 30-40 жылдап ооруканада же болбосо мектепте мугалим болуп иштеп, 5-6 баласы бар. Ошол эле убакта үйү жок, батирлеп жүргөн адамдар толтурат биздечи. Ошол эле убакта эмне үчүн мугалимдерге үйлөрдүн курулушу башталбайт? Кече жогорку окуу жайдын бир мугалимин $1000 акча менен кармап, бүтүндөй мамлекеттик телеканалдар аркылуу абдан чоң мындай жаңылык кылып көрсөтүп атасыңар. Террористти кармагандай Финполициянын атайын бир тобу иштеп жүрөт. $1000 пара менен мугалимди кармап, кече мындай бир чоң иш кылдыңар да. Кызына темир жолдун жерине гостиница куруп берип, баласына темир жолдун бүт жерлерин арендага берип салгандын күйөө баласына. Бүт барын айтып бердик го. Органдар тасыктап берди го. Эмне үчүн Абылгазиев ушуну мындай реакция кылбайт? Кызматтан албайсыңарбы? Дагы эмне кандай фактлар керек силер үчүн? Экинчиден менин калыстыгым боюнча көчөдө күнүнө 200 киши менен учурашсам, ошонун 199 мени калыс деп колуму кысып рахмат деп айтат. В первую очередь, вся коррупция у вас, в ваших ведомствах и ваших структурах, потому что именно вы крышуете все те дела, которые сегодня прикрываются. И многие из депутатского корпуса вам в этом, в кавычках, помогают. А то сегодня, я смотрю, очень многие смелые стали. Когда был президент Атамбаев, в глаза заглядывали. А сейчас он не успел уйти, хотят успеть скорее за пятку укусить. Хотя бы за пятку укусить вслед. Это подло. И СИЗО КГНБ не должно превращаться в гостиницу для политзаключенных. Зачем, например, одевали наручники на Кулматова, как это делают при задержании террористов, рецидивистов и убийц? Но почему всегда из ДПК, кого там наших представителей не посадили сегодня в СИЗО ГКНБ сидят? Мы нигде не поднимаем этот шум, это рисовки. Мы молча ждем решения следствия. И постоянно не держим страну в напряжении, показывая, какие вы герои, а все остальные прям я не знаю кто. Поэтому не надо атомикены себя строить, самых больших борцов за свободу. Зарылышн болбосо, зардалыда им бар. Скажите, пожалуйста, вот в чем станет хуже, если мы два государственных языка, как кыргызский и русский, узаконим в нашей стране? С пути история еще расставит, я думаю, что все по местам, поэтому уят вы себе, пожалуйста, покажите на щеках, а я как-нибудь за себя и за партию отвечу. Урматтуу министр, мына Сауд Аравия 2-8 февраль 2017 жыл күйөөңүздүн туугандары
барган. Транспортты бүт МТСР социалдык министрлик көтөргөн. Ушул туурабы ушул маалымат? 2-8 февраль 2017 жыл. Ошолдо чет өлкөгө Сауд Аравияга чыгышканбы? Текшеребиз, Үй бүлөсү менен. Текшерип туруп жооп берем. Швейцария июнь 2017 жыл министр күйөөсү жана баласы командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинарбы бир иш-чарага катышкан эмес. Мына Чаткал райондук ооруканасынан мен өткөндө барып жолукканда абдан сүйүндүм эле. Жаш балдар ординатураны бүтүп келишкен. 10 жыл, 12 жыл иштешкен. Ошо депозит, врачтын депозитине илинебиз деп келишкен. Азыр ыйлап кат жазып атышат, илинбеттир. Өлкө боюнча 9 келишим түзүлгөн депозит боюнча. Биз азыр бизнеске кетебиз деп жатышат. Мамлекет канча салым кошот, алар канча окушат 12 жыл. Эми ошол алыскы райондорго дагы биз депозитти бөлүп бере албайбызбы? Эң жакшы врачтарга. Көздөрү жайнап, биз иштейбиз, ошол депозитке илинсек эле иштейбиз деп турушат. Өзгөртүүлөрдү гана Калп айтып атасыз, мына карабайсызбы? 2009 жылдагы мыйзамды алып келдиңиз дагы сүйүнчүнү коштуңуз. 2009 жылдагы мыйзам бир аз жакшыраак болчу. Азыркы силер алып келип аткан. Ал жерде механизмдер мыйзамдын ичинде, жана кепилденген минималдык киреше ичинде болчу. Азыр өкмөткө берип жатасыздар. Калп айтпаңыз да. Мага түшкөн кайрылуулардын 90% жөлөк пул ала албай калган адамдар. Алар абдан жакыр үй бүлөлөр. Ошолор азыр райондо гана берилип калды. 20 жылдык 98 жылдагы мыйзамга келдик кайра биз. Райондун борборуна келиш үчүн акча коротуп алар келишпейт. Мен сүйүнчү боюнча айтпай эле коеюн. Сүйүнчүдө кезекте турушат. Необдуманные и безответственные заявления о многоженстве от людей, у которых большая молодая аудитория, это угроза конституционному строю Кыргызской Республики. Если государственные институты не отреагируют на подобные заявления, создастся прецедент, который впоследствии может полностью изменить облик нашего государства. Парламенттин чыныгы жүзү, залды карап койсоңуздар, көз чаптырып. Ошо парламентке келген 20 аял гана, ошо 20 аял отурат. Начался правительственный час, и мы должны были просто узнать, как работают законы, как защищены женщины, и все мужчины просто вот из зала встали. Вот. И до этого мы обсуждали назначения, гранты, дороги, и все мужчины сидели в зале. И это было так явно. Kıykırıp kırdan insanım Ülkemiz süssün İştelin ay ülkemiz süssün Gün zaman Бұл Минздравтың içinde частный лавочка пайда болып тұр. Қалағанын жетекчini жұмышын ұзартып қойды екен. Қалағанын конкурсқа ырғытып қойды екен. Кечінде жұмыштан кетіп ертең менен келсе креслосында бөлек киши отырады екен. Бұл меншік айлантып алып тұр. Батыралиев деген бір министрибиз. Күмөндөргө суроо берип атат да. Мындай журналисттер отуруп алып, күмөндөр байке деп атат да. Сиз мындай кодусуз ушунчалык. Ана сизге да күлбөгөн адамдар болобу деп. Күмөндөр жооп берип атат. Булут кырындашым. Булуттар обычно кырет туттурушат деп атат. Ушунчалык бактылуу киши да бул кишичи. Везучий адам да. Эми мындай коомчулукту ушундай айтат да, бул киши кызматтан четте кала элек да. Программа войска калып барды, СДБК убагында, по-моему. Андан кийин Кыргыз алтынга барды, көп жерлерде барды. Бирок бир программасын жазып койсо болмок экен да, ушунча тажрыйбалуу кишичи. Коңур желди салкын асыл жер. Колту белес күнгөй дескейде. СДБКнын жакын адамдары же болбосо СДБКнын тегерегиндеги адамдарга, иш косколгон адамдарга ошо күнөөлөр тастыкталып калса бул партияда болбойм деп айткан, ошо сөз үчүн деген бир дооматтар коюлду. Бир олимпийский вид спорттун спортсменин кармагандан көрө бул жерде ат кармаган кымбат болуш керек да, чынын айтканда, бир атты кармаган. Жана айтып атасыз топчука терге отуруп депутаттар тамак жегенди эле билет деп. Оозубузду бүтөйлү, эмне кылалы биз эми? Тамак жесек да жакпасак, суу ичсек дагы жакпасак, эмкиден да Кыргыз элине мен мындай сунуш кылайын деп атам. Жанагы бөлөк планетадан келгендерди не деп койчу эле, жана оозу жок, көзү бакырайган
мээси менен туюп сүйлөшкөндө. Аларды бизде Аксууда инне планетен деп коет. Сусамырда элло дейт аларды, элло. Ошо эллодон 120 шайлап албайсың.